урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим, мынакей жаңы эле кыргыздын эки жоон билек эр жигиттери беттеш өткөрдү. 3 раундтен өтө күчтүү беттеш болду. Ушул 3 раундту Кадыр жеңишке жетишти. Кадыр биринчиден жеңиш кут болсун. Анан сенин каршылашың деле өзүбүздүн кыргыздын уулу экен. Сенин деле багы жора жолдош тең тушуң же иниң болушу мүмкүн. Атандашың туурасында айта кетсең, канча деген соккуларды багы тамай түз ушул жүзүнө, бетине, мындайча айтканда жагына узатып жаттың. Бирок тилекке каршы эч кандай бир нокаутка түшпөй койду. Абдан бир темирден бекем атандаш болду. Бирок адан да сен мыкты болдуң да. Ассаламу алейкум. Биринчиден сизге да чоң рахмат. Атандашыма айтып кетсек, атандаш мен мынчалык күтпөдүм эле. Күчтүү бай экен. Атандашыма да чоң рахмат. Мен бул бойго бирок азыр даярданып калдым. Өзүмдүн күнөөмдү сезем. Кийинки бойлорго дагы жакшы бойлор көрсөтөбүз иншалла. Кудай Канчанчы жеңиш болду? Бул менин 6-чы жеңишим. 6-чы жеңишиң, Бирок өзүң ыраазы болдуңбу? Жакшы эле. Багы мушкерлердин өсүшүнө же болбосо чоң аренага чыгыш үчүн ушундай бир жакшы 3 раунд толугу менен ушундай беттеш өткөрүш керек деп ойлойм да мен. Сен кандай дейсиң? Мен өзүм ойлодум эле, бир дагы 3 раунд туруп көрө элекмин. Же тезде бүтүрөм, же тезде жеңип калчу элем башта. Курбай бойлоп жүргөндөчү. Мына мен эң узак беттешим болду. Бирок жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бирок нокаут мындай оюн бар эле нокаут болот эле, бирок атандашың түшпөй койду. Түштүк эле. Азамат, куттуктайбыз дагы да. Жалпы багы командаңа, сени даярдаган бүттүгүнө агайларыңа ыраазычылык билдире кетем. Мен ушу Айкөл Манас командама чоң рахмат. Бияка биздин агайда келген. Нургазага келбей калды, ага да чоң рахмат. Ошондой эле менин досторум келген Папандан. Кадыр, Жума, Темиш деген досторум келген. Баарына чоң рахмат. Азамат, дагы да күтөбүз эми сенден ушундай жакшы беттештерди, ушундай бүйүр кызыткан бүтүндөй кыргыз элибиздин көңүлүнө тойгон. Дагы да даярдана берейин 5 раундка. Титулдук бойго, Азамат. Кудайым буйруса, жеңиш кут болсун. Молодец. Кадыр менен Темирланды назарыңыздарга тартуулайбыз, кенен таанытабыз. Өзү ММА тармагында профессионалдык деңгээлде экинчи беттеш өткөрсө дагы өтө күчтүү беттештердин бири болду. Бүгүнкү кечеде өзүнүн келбети да бир башкача бала экен да. Мындай карасаң байестерге деле окшойт. Кең далдуу деле эмес, чоң булчуңдуу деле эмес экен, бирок мындай чыныгы кыргыздын балбаны экен. Себеп дегенде бунун кан жанын баары эле мындай булчуң экен десек болот да. Тима алгач мындай кененирээк баарлашакчы. Кайсыл жердин колону, кайсыл жердин тургун улуусун кичине утулуп манайы жок болуп атат, бирок татыктуу беттеш болду да. Ошол жөнүндө айтчы Тима алгач. Ассаламу алейкум, кенештер. Чындыгында мен Ош шаарынын Карас районунан болом, Чаңар айылынан. Бул менин экинчи профессионал беттешим. Чындыгында соперник күчтүү экен, Шырдөгү дагы 5-0 экен, аябай опытный боец экен. Буюрса бул менин эң башкы бойлорум десем болот, башталышы буюрса. Мындан ары дагы буюрса чоң мелдештерде урушабыз. Чоң октагондогу биринчи, экинчи кадамдарын тантып өткөн, буюрса. Ушундай беттеш болот деп өзүң багы даярдык көрүп, же болбосо күттүң беле 3 раунд ушундай тикеме-тике туруп, мындай өзүңөрдү аябай, жаныңарды аябай, башыңарды аябай, мындай кыргыздын баатырлык кулк мүнөздү көргөзсүңөр да. Буюрса ушул 3 раундка даярданганмын. Бары ойдогулай болду, бирок соперник эмне дегенде соперник күчтүү экен. Буюрса бары алдыда да жакшы даярданып, жакшы бойлорду урушабыз буюрса да. Жакшы эле мүмкүнчүлүк болот деди го Тима. Мындай же болбосо чарчап калдыңбы, эмне болду дейм да. Жок, чарчаган деле жок, бул эмнеге дегенде бул опыттан го дейм. Тажрыйба астыгынан, Тажрыйба астыгынан болуп калды, тиги сопернигибиз тажрыйбасы күчтүү экен. Ошондуктан болду го дейм. Колубуздан келишинче эле уруштук буюрса. Өзүңүздөр көрдүңүздөр да мындай соккуну дагы көтөрө билген жигит экен. Кадыр канча соккуну үстүнө байма-бай узатып атты. Кадыр дагы багы нокаут акыбалына алып келгенге аракет кылып атты. Бирок Темирлан эч бир багы темирдей болгон жигит экен да, атына заты жарашкан. Бул эмне дегенде вестен дагы болду го дейм. Мен өзү весим 106 кг, 93 кг кууп, 15 кг кудум. Ошондон да болду деп ойлойм. Кадырдын соккулары кандай экен? Соккулары
жакшы эле экен, бирок удалар жакшы эле көтөрдүм. Буюрса. мындай өзүңдү сезип жолбосо байкап калдыңбы, мен жакшы эле сокку көтөрөт экенм депчи? Ооба, негизи соккун жакшы эле көтөрөм, буюрса. Же себептен айтып атканымдын себеби айрым мушкерлердин багы ушундай сокку тийгенде беттери башкача болуп калат да. Мына сеникин карасак, ошол эле ойдон кичине баягы сеткага тийип тытылып калыптыр да. Сеткага тийип эме. Чын айтканда, күчтүү байткан эмнеси. Буюрса да имаш алабыз, жакшылап даярданабыз иншалла. Бар алдыда буюрса. Бирок сенин багы секунданттарың багы утулуу ыкмасына алып келди да, полотенцага ыргытып жиберди да, сүргүнүчү. Ошого сен өзүң макулсуңбу? Же болбосо аягына чейин багы? Жок, мен негизи 3 раундка эле неме кылгам, настрой кылып мен до конца урушмакмын. Эми ушундай неме болуп койду эми. Буюрса. До конца эле урушайын деген оюм бар болчу. Негеден Кадыр деле өзү эле чарчап калды. Буюрса. Ошо акыркы минутларды жакшылап иштейин дегем. Ооба. Себеп дегенде ММА тармагында багы оор салмактагы мушкерлерге суроо талап абдан көп. Ошондой кыргыздын беделдүү, белдүү жигиттеринин бири Тима мынакей өзүнүн келбети дагы бир башкача экен. Чачынын прическасы дагы, сакалы дагы бир мушкерге мындай түзмөлдөшүп окшоштуруп атам да, бирок атын билбей жатам. Мындай кимге окшош деп айтат сен айтчы. Эми Же досторуң билеби? Арстан деп коебуз. Айманда Арстан. Арстандай эле болгон эр жигит экен. Эми бул багы жеңилүүнүн артынан сөзсүз түрдө жеңиш болот да. Сага бир чоң мотивация болду деп ойлойм. Дагы да багы дем күч боло турганча, алдыга карай умтула тургандай. ооба, буюрса да алда тренировкаларды кылабыз. Алдыга да жылабыз буюрса. Мындай баш жакшы элеби? Баш ооба. Орган жокпу? Жок. Жак. Жок, жакшы эле буюрса. Жананча соккуну кантип көтөрүп аттың, ошону айтчы. Ол характерден го эми буюрса, характерге салып уруштум, до конца урушам депчи. Ооба. Буюрса. Мен чынында айтканда буга чейин Тиманы көргөнүн мындай эми жүз көрүшкөндүрбүз, бирок октагондун ичинде көргөн эмесмин. Достору, жоро жолдоштору, агалары айтып жатты эле. Өтө кулк мүнөзү күчтүү жигит, ага бир ушуну жакшылап тартып эл алдына эмгегин көргөз койчу деп мен чынында эле ынандым, ишендим. Ушундай кыргыздын баатырлары дагы да чоң октагондун ичинде өзүнүн өнөрлөрүн көргөзө тургандар. Буюрса иншалла дагы да чоң белдештерди көрсөтөбүз, жакшылап даярданып. Буюрса силерге да чоң рахмат. Ийгилик. Рахмат. Азамат, чоң уюмдардан көрөлү сени. Иншалла буюрса. Азамат, Кыргызстан алга, жети область биримдиги. Кыргызстан алга.